Кутмантаң Мавлют эжеке ускорениянын 3-күнү болуп атат, сабактын 3-күнү болуп атат. 2 күн бою сиздер Назгуля Капаровна, Кутмантаң Жыргал бардыгыбызга аябай сонун сабак өттү. Правильное питание боюнча, ден соолукту, баягы биздин адаттарды, привычка ошол боюнча мына бизге биздин мына телобуз Кудайдан аманат экен да, баардыгыбыз түшүндүк. Эми ушул өзүбүздүн ден соолугубузду, өзүбүздүн телобузду баардыгы өзүбүздүн колубузда экен да. Ошондуктан жакшы карап, именно физика жактан жакшы карап, өзүбүздү жакшы карашыбыз керек экен. Аябай сонун эфир болду. Мен дагы өзүмчө привычка, трекер привычек деп мен дагы монтип неме кылып алдым, жазып алдым. Ошону мен дагы Кудай буюрса аткарам деп уже аткарып атам. Ошо күндөн баштап өзүмө ушундай адаттарды коюп, ушундай бир эмелерди аткарып кирдим да. Сиздер кантип атасыздар? Жооп берип койсоңуздар, ким баштады? Баштадыңыздарбы? Кутмантаң Орозбой эже. Ким баштады? Ким уже мен дейт Шайыр эже, азаматсыз эң сонун. Чынара баштаптыр, Чолпон баштаптыр. Азаматсыңар, мен дейт. И вот баштадыңыздар. Кандай ощущение болуп атат? Бөлүшүп кетсеңиздер. Баштадым дейт. Мира баштаптыр, азаматсың Мира. Акина эже, Кутмантаң, Курманжан эже, мен баштадым дейт. Бегайым баштадым дейт. Суу эрте туруп, кече залга бардым 2 саатка. Эң сонун Чынара, кандай ощущение, ошо бөлүшүп кетсең. Залга бардым дейт, эң сонун. Оба баштадым дейт Нурел эже. Жеңилдеп калдым дейт Жыргал. Өзүмдү жеңил сезип бактылуумун дейт. Гүлза да мен дейт, сүйүнүч, жеңилдик дейт. Мен тамакты туура тандай баштадым дейт Гүлмира, эң сонун правильное питание, Кандай сонун өзгөрүүлөр, энергия, жеңилдөө дейт Бегайым. Так, эң сонун азаматсыңар. Вообще, чындыгында жеңил сезип калдым дейт Гүлүп эже. Мынакей, өзүңүздөр даяр болгон үчүн ушул айтылары менен баштадыңар да. Айтылар менен баштап энергия дейт Гүлмира, эң сонун. Действительно, энергия болбосо, каяктагы баягы кандай десем, каяктагы максаттарга жетүү. Мен бүгүн таблицамды алып баштайм, 5 жыл жаңы адатты таап кечеден баштадым дейт Лазакат эже. Эң сонун. Эми ушул Назгуль Капаровнанын 2 күндүк темасынан нале улап кетебиз, аябай байланыштуу да. Эмне үчүн менде энергия дейт Венера эжеке, сонун. Назгуля Капаровна именно өзүбүздөн, ден соолукту карайлы, телобузду карайлы, туура адат, привычканы Кутмантаң Гүлбара эжеке деп баштады. Мына үчүнчү бүгүнкү тема бул как раз уландысы. Темабыз өзүңдү сүй деген тема. Өзүңдү сүй деген тема. Азыркы заманда каяка барбасаң эле, кимди укпасаң эле, эмне деген өзүңдү сүй деген сөздөн башталат, Сөзсүз өзүңдү сүй, анан кийин башкалар сени сүйө баштайт деген мындай сөздөрдү уга баштадык да. Эми өзүңдү сүй деген эмне? Как не путать эгоизм менен? Өзүңдү сүйүү менен мындай любовь к себе, да, мындайча айтканда, орусча айтканда, любовь к себе и эгоизм бул
две разные вещи, эки башка нерсе да. Көп эле өзүңдү сүй десе эле эмне кылат? Эгоизм менен эгоистичный отношения ошого менен алмаштырып алат экен да. Азыр биз именно как не путать өзүңдү сүйүү менен эгоизм, ошол эгоизм деген сөз которулбайт экен. Которуу кыргызча сөзү котормосу жок экен да. Эми сиздер билсеңиздер жазып койсоңуздар. Эгоизм деген эмне кыргызчасычы? Мен, например, которо албадым. Өзүңдү сүйүү менен анан эгоизм айтып калат го, эгоист болбо депчи. Ошондуктан мен ойлойм которулбайт депчи. Өзүңдү сүйүү менен эгоизмдин эмне айырмасы? Өзүмчүл болбоо да. Айырмасы чоң экен да. Өзүмчүл деп коелу, баардыгыбыз. Өзүмчүл деп которуп коелу да. Эгоизм өзүн ойлогон өзүмчүл дейт. Рахмат. Так, эгоизм жазып коеюн. Эгоизм өзүмчүл. Рахмат. Өзүмчүл болбо депчи. Эми эгоизм өзүмчүл деген эмне? Өзүмчүл эгоизм деген бул баягы өзүн аябай бийикке койгон, только меники туура, башкалардын мнениялары менен эсептешпеген, только мен акылдуумун, мен кыйынмын, менден башка эч ким эчтекени билбейт деген түшүнүк бар экен эгоизмде. Анан кийин дагы анан ал эгоист только алганды билет экен да. Берейин, жардам берейин деген бир мындай жок экен. Өзүңдү сүйүү деген бул деген давать и брать. Эгоизм только брать, алыш керек. Только мени гана бардыгы мындай требование да, только требование ошондой экен да. Мындайча деме кылгандачы. Анан көпчүлүк адамдар өзүңдү сүй десе, любовь к себе десе, эмнени ойлошот да? Бул биринчи эле баягы кымбат, дорогие подарки, өзүнөчү кымбат баалуу подароктарды алуу менен, брендовый одеждаларды, кийимдерди сатып алуу менен, анан кийин баягындай мындайча айтканда косметический процедураларга барып өзүнө монтуп деме кылган менен деп ойлошот экен да. Да, бул да керек, бирок өзүңдү сүй деген любовь к себе помимо этого башка нерседен да турат экен да. Эң биринчи мен орусчасын айтып кетейин, анан чечмелейбиз. Полюбить себя — это прежде всего узнать себя. Мынакей. То есть өзүңдү сүй деген эң биринчи өзүңдү таанып бил. Таанып бил деген эмне? Сен кимсиң? Сен потенциалың кандай сенин плюстарың бар? То есть сильные стороны. Өзүңдү таануу. Плюс өзүңдүн плюстарыңды билүү, өзүңдүн мындай жакшы жактарыңды билүү. Помимо этого, только жакшы жактарды билгенден башка дагы баардыгыбызда терс характерлерибиз дагы бар. Отрицательные черты характера деп коет да. Биздин мындайча айтканда терс характерлерибиз, минустарыбыз дагы бар. Ошол минустарыбызды дагы билип, принимать этип, анан бирөөлөр указывать этсе, сенин ушундай мындайча айтканда ушундай бир минустарың бар дегенде, ошого баягындай жок, андай менде эч андай деген жок, мен деген идеальныймын дебестен принимать этиш керек да. Потому что баардыгыбыз адамбыз. Идеальный бул дүйнөдө эч ким идеальный эмес.
эч ким идеальный эмес. Бардыгыбызда плюстарыбыз дагы бар, минустарыбыз дагы бар да. Ошону биз кабыл алып, билебиз, прекрасно билебиз. Мен дагы билем, менин дагы минустарым бар. Мен өзүмдүн, ар бир адам өзүнүн минустарын прекрасно билет да. Просто эле именно эгоизм ошол минустарын кабыл албастан, я эго кабыл албастан, жок мен андай эмесмин деп кабыл алгысы келбейт экен да. Ошондуктан минустарды дагы билип, ошонун үстүнөн иштегенге аракет кылыш керек да. Вот это и называется өзүңдү сүйүү. То есть өзүңдү танып билүү, өзүңдүн үстүнөн иштөө, именно ушул нерсе да. Мынакей, бул деген вот мындай бир деме бар экен. Мен орусчасын окуп кетейин. Честное отношение к собственным эмоциям, событиям и трудностям, да. То есть мындайча айтканда, честное, мындай караш керек экен да. Жашообузда болуп аткан событиялар, жакшы событиябы, бизге жакпаган событияга мындай туура көз карашта болуш керек экен да. Бул эмне деген? Туура көз карашта дегенчи, көпчүлүк адамдар баягы жашоосунда мындай бир ситуациялар болуп калат да. Бир туура эмес ситуациялар, дагы бир мындай ситуациялар болуп калганда эмне кылат? Башкалардан причинаны башкалардан издеп баштайт да. Например, мен деле ошондой ситуацияда болгомун. Мен дагы күйөөм менен ажырашканда мен эң биринчи күйөөмдү күнөөлөдүм да. То есть башкаларды күнөөлөп баштайбыз да. Когда бизде мындай түшүнүк болбогондочу. Сен болбогондо мен мындай ситуацияга түшпөйт элем. Сен болбогондо мен башыма мондай нерсе келбейт эле деген бир башка причинаны башка жактан издеп баштайт экенбиз да. Понимаете? Поэтому бул демеде кыйынчылыктар болгондо или башыбызга бир ушундай бир оор күндөр түшкөндө биз эмне кылабыз? Биз башка бирөөлөрдү, көпчүлүк адамдар күнөөлөп, причинаны башка адамдардан издеп баштайт да. А когда биз өзүбүздү түшүнгөнүбүздө, понимание деп атпайбы, себя өзүбүздү түшүнүп деме алганда, значит эмне? Жоопкерчилик бизде болот да. Бул деген ситуация качан биз өзүбүздөн карап, эми ушундай ситуация болуп калды. Биз адан эч ким күнөөлүү эмес. Ошол ситуация биздин башыбызга келиш керек болчу. Эгер ошол ситуацияны басып, чечмелеп өткөндө, биз дагы бир уровеньге, ступенькага көтөрүлөбүз да. Мындайча айткандачы. Мынакей, өзүнү сүйгөн адам честно, башка бирөөлөрдөн издебестен только не кылат, олтуруп, принимать этип, анан ошол ситуацияны кантип решать этсем, кыйынчылыктардан кантип чыксам деп, мындайча айтканда, өзү иштеп баштайт да. Анан именно эмоция, бул эмоция боюнча эртең тема болот. Эмоция боюнча эртең теманы кайталайбыз да. Эми айтып кетпедимби? Эгоизм менен, өзүмчүлдүк менен, анан өзүңдү сүйүү эки башка нерсе. Бул земля и небо да, мындайча айткандачы. Бул деген айтып кетпедимби? Эгоизм, өзүмчүлдүк бул только мага, менден башка эч ким, только мен, башка эч кимдин мнениясы менен считаться этпейт. Анан постоянно өзүнө вниманияны требовать этет. Плюс еще дагы анан өзүмчүл адам
только өзүнүн проблемасы жөнүндө ойлойт, өзүнө гана постоянно внимание требовать этет и постоянно баягы окружение, өзүнүн окружениясына претензия, только претензия, да, өзүнчүл адамдын вот эти вот кандай десем признаки эгоизма. И бул жерде айтып атат, орусча айтып кетейин, всегда делает акцент на свое превосходство дейт. Я лучше всех, я центр земли. Мынакей көрдүңүздөрбү? Я, да? Мен кыйынмын, менден башка кыйын жок депчи. А чыныгы любовь к себе, да, өзүн сүйгөн адам, ал совсем противоположный, да, совсем противоположность. То есть настоящая любовь к себе, дейт, это поведение, дейт, бул адамдын поведениясы именно давать и брать. Бергенди дагы билет, и алганды дагы билет, да. Плюс еще дагы бул адам, вот у этого человека есть четкое понимание, что этот человек не центр земли, да, мындайча айткандачы. То есть бул адам өзүнүн, айтып кетпедимби, плюстарын дагы прекрасно билет, и минустарын дагы прекрасно билет, и ошол минустардын үстүнөн дайыма иштеп келет, да, дайыма иштеп келет. И также өзүнү сүйөт, барктайт, ценить этет, уважать этет, плюс башка бирөөлөрдү дагы уважать этет, ценить этет, сүйөт. Башкаларды дагы, мындайча айтканда, башка адамдарга дагы мындай уважительный отношение кылат. Кандай гана адам болбосун, принимать этет, да, мындайча айткандачы, потому что айтып кетпедимби, идеальный адамдар жок, да, идеальный адамдар жок. Анан эми бул жерде как кантип өзүбүздү сүйө баштайбыз, как мы будем себя любить, как проявить өзүңдөй көрөт дейт туп-туура, кантип өзүбүздү сүйүп баштайбыз. Бул жерде эң биринчи мына 2 сабак ошо жөнүндө болду, да. Эң биринчи бул бардык дүйнө жүзүндө бардык адамдардын мындайча айтканда базовые потребности деп коет, да. Базовые потребности бул фундамент. Адам потребности жазып кыргызча которуп койсоңуздар, потребности деген эмне? Базовые потребности. Адамга потребность деген бул керек, баягы керек нерсе, да. Адам дайыма колдонгон керек нерсе деп ойлойм. Бул базовые потребности деп коет, да. Керектөөчү, базовый фундамент, керектүү адам жашай турган жашоосуна керектүү нерселер бар экен, да. Бул базовый муктаждык, ооба, муктаждык. Бул физиологический, мына 2 күн Назгуля Капаровна ушул физиология жөнүндө айтып кетти, да. Бул эмне? Базовые потребности. Эң биринчи бул тамак аш, еда, бул уйку, бул еще дагы уход за собой, негизги муктаждык. Базовые потребности, негизги муктаждык. Чоң рахмат. Негизги муктаждык экен, да. Бул адам баласына керектүү, ошо жашоосун улантып кетиш үчүн, энергия алыш үчүн, иштеш үчүн, максаттарына жетиш үчүн базовые потребности, бул негизги муктаждык, бул физиология экен, да, физический экен. То есть бул баягы тамак аш. Эгер адам баласы ачка болсо, каяктагы максат, каяктагы жумуш, анан уйку. Экинчи местада уйку кел. Эгер 2 сутка уктабаса, 3 сутка уктабаса, адам кандай состоянияда болот? Ошондуктан сөзсүз уйку, дайыма уйкуну дагы
укташ керек да. Нужно высыпаться, правильно спать деп. Өзүн сыйлаган адам өзгөндө сыйлайт билет. Анан үчүнчүсү бул, биринчиси тамак аш дедик, экинчиси уйку дедик, үчүнчүсү уход за собой. Уход за собой. То есть өзүңдү мына өзүбүздү мындайча караш керек да. Уход за собой деген эмне? Эң биринчи мына биздин тело, биздин телобузды сөзсүз уход. Нужно держать в чистоте, мына чачыбыз, тырмагыбыз, бардык ушул мындай кам көрүү. Телобузга, өзүбүзгө кам көрүү. Плюс еще дагы мындайча айтканда баягы лицо, лицо кимде биздин сыворотка, биздин, например, компаниянын мындайча айтканда именно уход за собой, өзүбүзгө уход кыла турган эмелерибиз бар. Кимде бар? Самын, сыворотка, скраб, крем, кимде бар? Зубная паста, ким колдонот деп коеюн, мындайча айткандачы. Например, мен колдоном. Мен дайыма ушул биздин продукцияны, сыворотка, паста дайыма колдоном. Эч бир мындай үзбөйм да. Бул деген аябай менде дейт азаматсыздар. Плюс еще дагы мен ушул уход за собой массаж айтып кетет элем. Мен просто кимсиздер кандай, бирок мен ошо өзүмдүн волосы, бетиме кам көрөм, тырмагыма кам көрөм, телома кам көрөм. Телома кандай кам көрөм? Дайыма мен мындайча айтканда массажга барып турам да, спа процедураларды жасап турам. Постоянно колдоном дейт. Эң сонун уход за собой. Эми мынакей, үчүнчү уход за собой болду, Анан төртүнчү бул спорт. Мына кече күнү Назгүл Капаровна спорт боюнча дагы сөз болду, кеңири токтолуп кетти. Себеби спорт бул движение да. Ким спорт менен заниматься этет, зарядка жасайт, жарым саат, минимум жарым саат, же болбосо йогага барат, же болбосо тренажерный залга барат. Мен, например, фитнеске барам. Фитнес плюс деме деп коет, растяжка деп коет. Мен ЛФК деп коет. Мен ошого дайыма барам. Себеби сөзсүз движение кылыш керек. Себеби биз кыймыл жасабасак, эмне болот? Именно зарядка жасайм күндө дейт, азаматсыз баштадым дейт. Чынары азаматсың. Себеби кислород именно биз спорт менен заниматься этип, ходьба да, мындай бат-баттан басып ходьба кылганда именно биздин организмдеги клеткалар идет насыщение кислородом. Кислород жеткирилип турат экен да ар бир клеткагачы. Үйдөн жасайм дейт Мира. Бетиме кам көрөм дейт Акбермет эже. Эң сонун азаматсыздар. Мынакей. Эми мен, например, эрте менен сөзсүз басам, эрте менен баспай калсам, кечинде басам. Быстрый эрте менен дайыма басам. Себеби тоже быстрый бег монтип басканыңда, бат-баттан басканыңда дагы аябай сонун мондай бир организмге сонун. Мен йогага барып баштадым дейт Сейирбөчү, азаматсыз. Мынакей, үйдө физзарядка жасайм дейт Күлүп эже. Эң сонун. Мына сонун. Көрдүңүздөрбү? Бул төртүнчү, эң биринчи бул базовый потребности, базовый потребности деп мен айтып кеттим. Эң биринчи тамак аш, анан кийин уйку, дайыма мындайча айтканда өтө көп да уктаган болбойт, билесиздер. Өтө көп уктаса дагы, кичине көбүрөөк уктап калсак эмне болот? Талыкшып баштайбыз, талыкшып күн, вот, например, эрте менен көбүрөөк уктап калсак эмне болот? Ошо күнү кечке эмне кылабыз? Кечки уйкубуз келип эле уйкусурап, талыкшып, жакшы өзүбүздү сезбейбиз да. Ошондуктан эмне дейт? Правильно нужно засыпать и правильно просыпаться, да.
Вот ошондо гана эмне болот да, баягы кандай мындайча айтканда жакшы үйдө жасайм дейт, жакшы эс алат экенбиз. Үчүнчүсү уход за собой айтып кеттим, тоже. Анан төртүнчүсү спорт, зарядка, и бешинчи бул создать свой уголок. То есть ар бир адамдын өзүнүн бир уголу болуш керек, өзүнүн кабинети. Эгер кабинетке болбосо, тогда өзүнүн бир собственный уголок болуш керек. Ошол жерде адам эс алыш керек. Мындайча айткандачы, эс алып өзүнчө бир мындай рахаттаныш керек да. Если андай мүмкүнчүлүк болбосо, хотя бы могу жакта бир өзүнүн угологу болуш керек да, бир собственный угол. Мен көргөзүп кетейин, менин мындай бир өзүмдүн угологум бар. Так. Бул менин угологум. Вот бул жерде менин ушундай рабочий уголок, китептерим, баардык нерсе ушул менин угологум да. Эми сиздерде мындай мүмкүнчүлүк болбосо, анда эми создавать эткенге аракет кылышыңыздар керек да. Себеби ушул жерде отуруп мындай эс алып да, анан кийин бир нерселерди жасап, там ушундай бир собственный уголок болуш керек да баардыгыбыздачы. Конечно, мен бул ушундай уголокко жеткенден мурун менде деле жок болчу. Менде мындай мээмде бар эле да. Менде мээмде мен когда визуализация кылчумун да, ушундай мен өзүмдүн немемде болчу. Менде комната дейт Венера эже, эң сонун балконду жасап алса болот да, өзүнчө бир уголок кылып да, же болбосо бир мындай бир комнатаны өзүнчө бир ошол жерде, ошол уголокто сиздерге гана тиешелүү буюмдарыңыздар туруш керек. Сиздерге гана тиешелүү буюмдар туруш керек да, мындайча айткандачы. Бул дагы менде бар дейт. Бул дагы эмне? Азыр именно ошол жөн собственный границы, өзүбүздүн мындай границабыз болуш керек да. Ошол жерде биз адам ошол уголокто өзүнү именно мындайча айтканда защитасы болот да, как будто вот защищенный болуп өзүнү ойлойт да. Анан алтынчы бул деген менде бар дейт Лазакат эже. Эми алтынчы бул деген мындайча айтканда биз мына жерде 70 ар бир кийим, үстүбүздүн турпатыбыз, кийим, баардыгыбыз билебиз, орусча айтканда встречают по одежке, провожают эмне по уму деп коет да. Провожают, сен кандай адамсың. Ошондуктан биз от этого эч жака кете албайбыз да. Ошондуктан сөзсүз бизде мындай бир гардеробто тойго кие турган өзүнчө, анан бир жака встречага барсак өзүнчө бир кийим болуш керек, сырткы келбет туптуура. И плюс еще дагы, например, спортивный кийим дагы болуш керек. Сөзсүз болуш керек, спортивный, удобный. Себеби биз айтып атпайбызбы, басабыз, спорт менен заниматься этебиз. Вот ошондо дагы сөзсүз ушундай бир спортивный, удобный, мындайча айтканда, удобный кийим дагы болуш керек. Баягы мындай өзүбүздү представлять эткенчи. Себеби биз личный брендбиз да, биз өзүбүздү представлять, биз өзүбүздү көргөзөбүз. Эң биринчи ушул биздин сырткы келбетибиз, сөз мындайча айтканда сүйлөйт экен да. Сөзсүз адамдар менен жолукканда, адамдар менен таанышканда, адамдар менен бир жерде отурганда эң биринчи сөзсүз биздин сырткы келбет сүйлөйт. Анан кийин биздин тилибиз сүйлөйт. Анан кийин биздин могу жагыбыздан
оцениваться этилет экен да, можагыбыз оценивать. Биринчи биздин сырткы келбет мындайча айтканда бааланат. Анан сөздөрүбүз бааланат. Анан кийин можак бааланат да. Ошондуктан бул дагы керек да. Сөзсүз керек. Мен айтпайм прям кымбат, жок. Кымбат эмес, жарашыктуу. Эң биринчи бизге өзүбүзгө жарашсын. Биз өзүбүздү ошол кийимде комфортно сезишибиз керек да. Комфортно. Өзүбүз комфортно, өзүбүз ошол кийимди кийгенде, сиздерде барбы? Болобу, например, бир кийим, пиджакты же көйнөктү кийгенде ушунчалык өзүңүздөрдү мындайча айтканда комфортно сезип, баягындай сонун болуп каласыздар да, өзүңөр жагып каласыздар. Кээ бир мындай көйнөктү кийгенде же бир кийим кийгенде ушунчалык кысынып, бир башкача сезип, бир башкача болуп каласыздар да. Значит, некомфортно да. Сиздердин кийимиңиздер сиздер мындайча айтканда комфортно сезип, сизге жарашыктуу болсун. Неважно ал арзанбы, ооба болгон дейт, арзанбы, кымбатпы, там каерде алдыңар, самое главное комфортно болуш керек да. Ушунчалык өзүңөрдү жакшы сезишиңер керек да. Анан жетинчи бул качественный отдых. То есть сапаттуу, эс алуу. Сапаттуу. Ким кандай эс алат? Жазып кетсеңиздер. Ким кандай эс алат? Например, мен кандай эс алам? Менин эс алуум бул баняга баруу. Баняга барып, бир күн кечке жүрөм. Өзүм жалгыз барганды жакшы көрөм. Анан барып бардык процедураларды жасайм. Биринчиден мен өзүмө денеме кам көрөм. Бир күн баняга барып эс алам дейт, эң сонун менде болгон дейт. Анан экинчи мен паркка барам, природага чыгам. Сөз бир күн кечке жүрүп, ошол жерде медитация жасайм, анан кийин дарактарды кучактайм. Жайында, например, жайында мен кечки шаарга чыгам, кафе дейт, жайында мен басам, босиком, бутумду чечип коюп, именно жер менен контакт кылам деп мен басам да. Анан мен ушул и үчүнчү менин эң качественный отдыхым, мен уктайм. Мен мындай катуу чарчаганда укташым керек да. Аябай мындай жакшы уктайм, анан өзүмө келип калам да, мындайча айтканда. Анан кийин төртүнчү менин качественный отдыхым бул путешествие. Мен жакында мына мындай да, то есть мен темам дагы зона комфортага дагы айтам го, как зона комфортага чыкканда что-нибудь себе подарите депчи. Мен, например, мына күз менен, мына жай күз мен аябай жакшы иштедим. Региондорго чыктым, аябай катуу иштедим да. Катуу иштедим дагы, анан мен өзүмө обещать эткенмин. Путешествие кылып келем деп, чет жакка чыгып келем деп өзүмө обещать эткенмин. Анан мен ушу билесиздер, кызыма барып 20 күн эс алып келдим. Вот это для меня качественный отдых да. Мен өзүмө дайыма обещать эткен нерсени дайыма жасайм да. Мынакей, для меня качественный отдых ушу 4 нерсе да. Мен ошо 4 нерсени дайыма жасайм. Кече жакында Алматада обученияда Рустам Кимбелетович айтканда, сабагында, семинардачы,
нужно отдыхать, чтобы работать депче, а не нужно работать, чтобы отдыхать емес. Нужно качественно отдыхать депче. Действительно, дайма біз мындай отдых дегенде мындайча айтканда баягы после эс алгандан кийин иштегибиз келип калыш керек да. Ушунчалык бизде энергия пайда болуш керек. Эс алгандан кийинчи, например, мен жакшылап уктасам, менде энергия пайда болот дагы, иштегим келип калат. Аябай прям онуп неме болуп калам. Природага чыгып келгенден кийин аябай прям энергияга толуп жашынакай болуп калам. Процедураларды жасаганда жеңилдеп, мен ушунчалык прям учкун келип жеңилдеп калам. Баняга барып процедураларды жасагандачы. Анан дагы бир нерсе, мына ар кимдики ар кандай да. Например, китеп окусаңыздар эс алып калышыңар мүмкүн да. Кээ бирлерге китеп, же болбосо өз колуңар менен бир нерсе жасаганда, гүл өстүргөндө, балким баягы кулинария, тамак жасаганда, то есть качественный отдых деген эмне? Качественный отдых мына мысли, ойду эс алдырыш керек да. Эчтеке ойлобош керек. Эчтеке ойлобош керек. Анан кийин нужно побыть в тишине деп коет. Баягындай көпчүлүктөн мен, например, барып эс алып келем дейт Акбермет эже. Эң сонун мындай туугандар менен жолугуп, сүйлөшүп, баарлашып, бул дагы эс алуу кээрлер үчүнчү. Силер мындай деп деме алыш керек да. Өзүңөрдү байкашыңар керек да. Эс алгандан кийин, например, эс алдым деп атасыздар, ошо эс алгандан кийин силерде энергия пайда болуш керек. Эс алгандан кийин силер мындай иштегиңер келип калыш керек. Бир нерсе жасап, творить этиш керек болуп калат. Идеялар пайда болуш керек. Вот ошол нерсе качественный отдых деп коет да. Анан баягы отдых дегенде эс алгандан кийин андан беш бетери эс алгың келгенде эмес, а именно нужно баягы тиккенде эс алат экенмин дейт. Эң сонун. Ар кимдики ар кандай да, мындайча айткандачы. Ушул нерсени да өзүңөр анализдеп таап алышыңыздар керек да. Прям дагы баса айтып кетем. Эс алгандан кийин мындайча айтканда идеялар пайда болуп, энергия пайда болуп, прям ушунчалык иштегиңер келип, томкоргуңар келип калыш керек да. Вот это называется качественный отдых. Эми биринчи базовый потребность деп айтып кетпедимби? Физиология. Биз өзүбүздүн физиологияга керек нерсе, муктаждык нерсени беришибиз керек. Эгер өзүбүзгө базовый потребностьны бербесек, каяктагы жумуш, каяктагы максат? В первую очередь ошол базовый потребностьты биз өзүбүзгө бериш керек. Экинчиси бул безопасность. То есть безопасность деген эмне? Биз өзүбүздү безопасный деме алышыбыз керек да. Безопасность деген эмне? То есть личные границы. Ар бирибиздин өзүбүздүн личный границабыз бар. Личный граница деген эмне? Өзүңдү сыйлоо, өзүңдү барктоо деп айтабыз, Вот ушул нерсе да. То есть мындайча айтканда, ушол личный границаны не давать нарушать. То есть баягы уметь говорить нет. Отказ. Бирөөлөргө мен жумуш жасаганда кара иногда эс алам дейт. Эң сонун вот физический движение да, эң сонун. Мен дагы баягы кээде ошо ушунчалык физический нагрузканы эңсеп калам да. Вот ошондо анан фитнес керек болот да, спорт керек болот. Физическая нагрузка ошол нерсе да. Эс аласың да. Так, личные границы да. Вот, например, отказ кылганды билиш керек да. Если бирөөлөр сиздерден суранып атат, анан силер ошол нерсени жасагыңар келбей атат, ошону мен бара албайм, кечирип кой, мен жаса албайм, кечирип кой деген сөздү айта алыш керек. Дагы мен бир эмени эле айтып кетейин. Конечно, мы не идеальные.
эми билбейм, мен туура кылдымбы туура кылбадымбы. Это, конечно, так получилось. Кече күнү Кипрдан келейтканда менин кызым самолетко деме кылганда, регистрация өтүп атканда баягы демеден суранып, бир мындай неме экен, тааныштары бар экен. Менде дагы аз болчу Венера эжеке. Анан опять ушул келип кетти да. Прям ушундай бир деме болду. Кызым ошол демелерден суранып, менеджерлерден суранып, баягы 3 сиденья го, 3 сиденья мени самолетто возле окна терезенин жанына отургузуп, анан жанымдагы 2 местаны бош калтыртып койду да, чтобы мен кетип атканда бутумду коюп, жатып, эми мен деген канча 9 саат учам да. Тиги ошондо кыйналбас үчүн Стамбулдан Бишкекке почти 6 саат учам да. Ошондо мен баягы отуруп бели талып кыйналбасын деп, менин кызым мага ушундай условия түзүп берди да. Менеджер менен сүйлөшүпчү, бутуңузду сунуп жатып кетесиз депчи. Анан демеден Кипрдан Стамбулга ошентип келдим. Аябай жыргап келдим, бутумду сунуп, почти 2 саат учам. Деме алып анан Стамбулга пересадка болот. Стамбулда пересадкада тоже Стамбулдан Бишкекке отурганда дагы жанымда бош место болду, потому что эч кимди отургузушкан жок. Ошентип эми отуруп учабыз деп атканда бир аял келип калды дагы. Мен эми башка жерде деле место бар экен, мен ушул жерге отурайын депчи, себеби мындай жакшы место болчу деп, мен отурсам болобу депчи. Мен тиги артта отуруп калдым, мен ушул жерде отуруп кетейинчи дегеннен мен жок дей албастан макул деп койдум. Макул деп койдум дагы. Келгичекте кыйналып келдим да. Ошондо я бы могла отказать, да, потому что это было мое право. Менин кызым мени ойлоп, менин комфортумду ойлоп, сүйлөшүп, мени ошол жерге ошондой бир сонун деме жасап берсе, мен отказ кыла албай, жок дей албастан отказ кылбай койдум да. Анан кийин эмне болду? Өзүм бир аз кыйналып келдим да. Көрдүңүздөрбү? Нужно вот это вот тоже любовь к себе, вовремя отказать, вовремя отказать. Көрдүңүздөрбү? Кээде биз жок деп отказ кылып алып дагы бизде чувство вины. Кап, жасап койсом деле болмок, барып койсом деле болмок, эмне болот эле депчи. Вот это правильно, мындай отказ кылганда тоже ошол любовь к себе, да. Мен да ошондой болчумун. Отказ кылганды билбейт элем. Өзүмдүн баягы мындайча айтканда өзүмдүн муктаждыгымды кээде артка коюп бирөөлөрдүн жасап койчумун. Анан ошол келип туруп башкача нерсе болуп калчу да. Ошондуктан баягы отказ кылганды дагы, нет, жок дегенди дагы айтканды үйрөнүш керек да. Анан дагы бир нерсе, силерде болобу ушул нерсе? Баягы бирөөлөр баягы бир нерсе жасап бергенде рахмат деп айтканда эчтеке эмес депчи. Не за что, эчтеке эмес деп айтпаш керек. То есть не за что деген бул идет обесценивание. То есть не за что десек биз өзүбүздүн мээнетибизди ценить этпеген менен барабар экен да. Өзүбүздү ценить этпеген менен барабар экен. Ошондуктан эч качан не за что, эчтеке эмес деп туруп, эчтеке эмес деп айтпаш керек. Рахмат кабыл алдым. Разычылыкты рахмат кабыл алдым деп кабыл алыш керек. Дагы бир нерсе. Баягы бир жакка барганда, баягы бир нерсени заказ кылганда, бир нерсени алганда, бир нерсени жасаганда, выбор, нужно выбирать этип калыш керек да, тандаш керек болуп калат дагы. Ошондо баягы тандап калганда эмне кылабыз? Тандагыбыз келбейт да. Тандагыбыз келбей, анан кийин мне все равно, мага баары бир сен тандай бер, да.
Например, мне все равно выбери сама, да, мага баары бир, сен өзүң тандап койчу. Нет. Эч качан баары бир болбош керек. Значит, если сиз өзүңүзгө, сиздин тандооңузга, сиздин отношение баары бир болсо, анда сиздин тегерегиңиздеги адамдар сизге кандай мамиле кылат? Значит, сизге дагы баары бир болуп калат да. Көрдүңүздөрбү? Не все равно. Баары бир болбош керек. Сөзсүз выбор болуш керек да. Өзүңүз тандаганды аракет кылыш керек. Эгер билбесеңиз, мен дагы ошончумун да. Мне все равно, выбери сама деп, выбери сам дечүмүн да. Но когда мен ушул нерсени билгенден кийин, мен эмне деп калдым? Мен эмне, что ты посоветуешь, да? Эмнени сен совет кыласың, эмнени предлагать этесиң, кайсы эмне жакшы, посоветуй мне, анан тандаш керек да. Мен, например, Кипрга барганда, Стамбулга бир жакка барганда, эми Кипрга барганда кызым билет. Кызыма даже мен кызыма айтып калдым да. Сен танда эмес, что ты посоветуешь? Эмне жакшы? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мне все равно болбош керек. Бизде көпчүлүк айтат, мага баары бир. Жок, баары бир болбош керек да. Сөзсүз тандаганды үйрөнүш керек. Сөзсүз выбирать эткенди билиш керек да. Себеби это наш выбор, это наше мнение. Анан плюс еще дагы нет деп отказ кылганды үйрөнүш керек. Плюс еще дагы өзүбүздүн оюбузду билдиргенди аракет кылыш керек. Айтканды аракет кылыш керек да. Өзүбүздүн оюбузду көпчүлүгү оюн айта албайт. То есть мага баары бир деп коет да. Баары бир эмес. Если сизде ой пайда болдубу, өзүңүздүн оюңуз пайда болдубу, значит ошол ойду айтканга аракет айткыла, потому что это ваше право. Вам что-то не нравится, скажите. Понимаете? Мындай айтканды үйрөнүш керек да. Айтканды. Көпчүлүгү айта албайт, убагында айта албайт. Анан кийин эмне кылат? Анан үйүнө барып алат, барганда же деме алганда анан пленкадай болуп, пленка. Ошондо мен ушинтип айтканда, мынтип сүйлөгөндө, мынтип айтыш керек эле, мынтип деме алыш керек эле деп, могу жака прокручивать эте берет да. А это эмне кылат? Бул деген энергия кетет да. Энергия кетип, өзүн жемелеп, өзүн ушундай бир терс демелер болуп кетет да. Ошондуктан вовремя любовь к себе деген бул физиология. То есть биз өзүбүздүн базовый потребности, муктаждыктарыбызды мындайча айтканда, базовые потребности давать, бизге керектүү, биздин организмге керектүү нерселерди берүү. Анан экинчиси бул безопасность, личные границы. То есть өзүбүздүн личный границаны билүү. Ошол личный границаны башка бирөөлөргө нарушать эттирбөө. Ал деген эмне? Ал деген нет дегенди айта билүү, өзүбүздүн мненияны айта билүү, отказ кылганды үйрөнүү. Каттуу эмес, жок, бара албайм, эмне кылсаң ошо кыл эмес. Туура. То есть ал бул жөнүндө дагы как правильно отказать. Сонун нерсе тема бар, это последующем темада болот. Как правильно отказать, как правильно сказать нет, как правильно выйти из ситуации. Ошо жөнүндө сонун тема бар, ал следующий темада болот. Мен просто ошол нерсени эме кылып атам да. Мынакей, эми сиздерге задание именно ушул боюнча. Эң биринчи ушуну нерсени жасасаңыздар, сиздер түшүнөсүздөр да ким экениңердичи, кандай сиздерде кандайча айтканда, мындай бир өзүңөрдү мындай суроо болот да, кантип өзүмдү сүйө баштайм, канткенде деген суроолор пайда болду кээ бирлериңиздердечи. Вот ошого бул задание да. Ушуну жасасаңыздар, сөзсүз өзүңүздөрдү сүйө баштайсыздар. Первое,
ак бара каласыздар. Мондай А4. Так. Мондай А4 бара каласыздар дагы. Ошол барака эң жакшы көргөн адамдардын, эң жакшы көргөн адамдарыңыз ким? Бул балким балаңыз, кызыңыз, күйөөңүз, аялыңыз, апаңыз, атаңыз, бир тууганыңыз, чоң атаңыз же чоң энеңиз, бирөөсүн тандап аласыз. Эң жакшы көргөн адам. И ошол жөнүндө пункт, ошол жөнүндө, например, по пунктам, ошо жөнүндө, например, по пунктам деп атпаймынбы? 1, 2, 3, 4, 5 деп, монтип, по пунктам жазып чыгасыздар. Кантип ошол адамга кам көрөт элеңиз? Как бы заботились о нем или о ней? Кантип кам көрөт элеңиз? Например, кантип кам көрөт элеңиз и канткенде ошол адамды сүйөт элеңиз. Например, кантип кам көрөт элеңиз? Ал адамга жакшы тамак жасап берет элеңизби? Кантип сүйөт элеңиз? Жакшы сөздөрдү сүйлөйт элеңиз, правильно? Мен сени жакшы көрөм, мен сени сыйлайм, мен сени эч кимге. Бир адамды тандаңыздар. Бир адамды. Суроолор болсо берсеңиздер, мен түшүндүрмө берейин. Бир адамды тандап, ошого кантип ошол адамга кам көрөт элеңиз? Кантип ошол адамды сүйөт элеңиз? Вот ошону кагаз түрүнө жазасыздар. Кагаз түрүнө жазасыздар. Эртең дагы мен сабак өтөм. Ошондо мен чечмелеп берем. Эмне үчүн ошентип ушул заданияны аткарыш керек да. Бүгүн аткаргыла, эртең мен сиздерге айтам. Бул задание. Эчтеке болбойт. Чоң эне жок болсо деле жазып, ошол чоң энеге кандай кам көрүп, кантип ошол чоң энени сүйөт элеңиз. Экинчиси тоже кагаз түрүнө письменно жазасыздар. Андай болбосо, билбейм, Тамара эже, сиздин эң жакшы көргөн адамыңыз бар да. Например, эң жакшы көргөн адамыңыз балаңыз, балким кызыңыз, балким небереңиз, балким бир тууганыңыз. Бул жашоодо сөзсүз бир жакшы көргөн, эң жакшы көргөн адамыңыз бар да, бул жашоодочу. Экинчиси, тоже мондай бара каласыздар. Ошого жазып чыгасыздар. Өзүңүздөрдүн жакшы сапаттарыңыздарды. Эмнеңиз менен сыймыктанат элеңиз? По пунктам жазып чыккыла. И кайсы сапаттарыңыздар жакпайт? Только честно. А чтобы честно болуш үчүн, өзүңүздүн жакын айлана чөйрөдөгү постоянно сиздер менен жүргөн 10 адамдан сурап чыгыңыздар. Менин жакшы сапаттарым кандай, и менин жаман сапаттарым кандай деп 10 адамдан сурап, ошол сапаттарды жазып алыңыздар. Эртең мен сурайм сиздерден. Анан үчүнчүсү задание. Каждый день күнүгө кечинде өзүңүздөргө ыраазычылык айтасыздар. Өзүңүздөрдү мактайсыздар. Анан ыраазычылык айтканда только мен жакшы нерсе жасадым эмес, ошибка жаса, даже похвалите, если вы совершили ошибки. Ошибка бул опыт. Тоже ошибка кылсаңыздар да похвалите, да? Потому что ошибка бул опыт, да? Просто өзүңүздөргө обещать эткиле, я больше не буду делать депчи. Мына 3 задание түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду, бир адамды, биринчи заданияга бир эле адамды тандап, ошол адамга кандай кам көрөт элеңер, кандай сүйөт элеңер,
кантип сүйөт элеңер, ооба дейт Чынара. Экинчиси, өзүңөрдүн плюстарыңарды, минустарыңарды жазгыла дагы. Аны үчүн, чтобы честно болуш үчүн, айланаңыздагы 10 адамдан сурап чыккыла. Менин терс сапаттарым кандай, жакшы сапаттарым кандай. Үчүнчүсү, каждый день кечинде өзүңөргө ыраазычылык билдирип, өзүңөрдү мактап, если туура эмес иштерди кылып койсоңор дагы, ошибка кылсаңар дагы, тоже это ваш опыт да. Так, эртеңкиге чейин көрүшкөнчө, эртең сурайм ушул демени. Görüşkөнчө, всем пока. Азыр орусчасы болот.